Саламатсыздарбы? Азыр биз ресторандык иш сабагынын лабораториялык ишиндебиз. Бул топ 3-курстун студенттери жана алар ресторандардагы мейманкана комплекстериндеги тейлөө профилинде окушат. Ошондуктан бүгүнкү биздин сабактын лабораториялык иштин темасы жемиштердин карвинги деп аталат. Карвинг деген эмне? Бул англис тилинен келип чыккан. Бул жашылчаны же жемиштерди кооздоп кесүү дегенди түшүндүрөт. Сабактын максаты болуп теориялык алган билимди бышыктоо, кол менен жасаганды үйрөтүү, ошондой эле студенттердин ичара болгон ынтымагын бышыктоо жана буга чейин алган дисциплинадагы материалдарды эстөө болуп эсептелинет. Бүгүнкү иштин методикасы 2 топко бөлүп алып студенттерди ар бир топко бирдей өлчөмдө, бирдей суммада акча берилген. 600 сомдон жана ушул 600 сомго булар өздөрү базарга барып, өздөрү каалаган жемиш алышкан. Жана албетте утуп алыш үчүн, өзүлөрү акча кошуп ийбеш үчүн ар бир топтун жанына биздин кафедранын кызматкерлери, лаборанттар кошо барып, аны көзөмөлдөп турган. Биринчи топ менин сол жагымда жана экинчи топ оң жагымда жайгашкан. Анда эмесе эмне азыктар алынганын, кандай жемиштер алынганын азыр карайбыз. Мы выбрали яблоки, потому что это очень сочный фрукт. Алексей айтып өткөндөй, алма жашылча жемиштердин ичинен элдин баары жакшы көргөн, элдин баары жакшы көрүп жеген жемиш болуп эсептелинет. Балдар эстете кетейин, алманын өзүнүн сыртында пектиндер бар. Бул пектиндер организмге сиңбейт, бирок ошо организмдеги токсин заттарын өзүнө сиңирип алып, бизди тазалайт. Алмадан тышкары дагы кайсыл жемиш аркылуу эмне айтып кете аласыңар? В цитрусовых содержится витамин группы С, В, и также, как вы сказали, пектин там содержится. Пектин выводит токсины, получается, а витамин С обогащает наш организм против вирусов, борется. Но вреден для аллергетиков, получается, у кого есть именно аллергия на цитрусовые. И для щитовидной железы также он вреден. Баарыбыз эле билгендей, жанагы састмо же болбосо сезондук грипп менен ооруп калганда лимонду же болбосо башка цитрустарды витамин С көп болгондуктан алар биздин иммунитетибизди жакшы көтөрүп, айыгышыбызга жардам берет. Цитрустардан, алмадан тышкары мен бул жерден киви көрүп атам, гранат көрүп атам. Булардын пайдасы боюнча ким айтып бере алат? Киви содержит очень много витаминов, таких как А, В1, В2, В6, ПП и С. Съев 1 плод киви в день, мы можем, получается, заменить суточную норму витамина С. Также киви очень сочетается с другими фруктами, но злоупотреблять киви тоже нельзя, так как он содержит кислоты, которые нарушают зубную эмаль, и аллергикам тоже нельзя употреблять киви. Кто хочет еще? Арсен, вы добавите, да? Да, также мы взяли виноград. В винограде есть очень много минеральных веществ, таких как фосфор, калий, магний. И также есть витамин В6, С и К. Экинчи топто бизде Азим, Гүлгакы, Гүлшан жана Яна бар. Булар дагы бөлүнгөн суммага өзлөрүнө керектүү, өзлөрүнө жаккан жемиштерди алып келишкен. Бул жемиштерди эмне себептен тандап алганын, алардын пайдалуу касиеттери боюнча балдар өздөрү айтып берсинчи. Лимон. Лимон является также сезонным зимним фруктом. Он хорош тем, что фактически не имеет калорий, так как он почти полностью состоит из воды. И имеет в своем составе очень большое количество витамина С. Витамин С является главным антиоксидантом. Это то вещество, которое, как сказать, окисляет, не дает окисляться нашему организму. То есть это останавливает преждевременное старение, повышает иммунитет. Это самые основные свойства лимона. Спасибо, очень интересно. Гүлгакы, о чем вы хотите? И тут я хочу рассказать про апельсины. Апельсины тоже, в них содержится очень много витаминов и минеральных веществ. Апельсины очень полезны для тех людей, которые болеют диабетом, а также не рекомендуется для тех, у кого желудочно-кишечные заболевания. Очень хорошо. Гульшан? Я бы также хотела добавить про гранат.
Гранат, он, получается, у нас имеет антиоксидантные свойства и противовоспалительные. Также он очень хорошо влияет на кровопоток, очищает нашу кровь от вредных токсинов. Рахмат Гүлшан, дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, азыркы убакта баарыбыз эле билебиз, киви деген бул өзү кычкыл болгондуктан муну эт азыктарын маринадтаганга көп колдонушат. Эгерде кивини биз көп кармап койсок, биздин этибиз ботко болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан кивини колдонгондо дагы адам эч нерсе менен оорубайбы, анын ашказан оорулары менен жабыркабаганын билип туруп сунушташыбыз керек технолог катары. Биз деген азыр 2 топ алган жемиштер менен тааныштык, алардын пайдалуу касиеттерин эстедик. Экөөнү бирдей убакыт берилет. Азыр ар бирөөнү 15-20 мүнөт убакыт беребиз. Бир убакытта башташат. Себеп дегенде эмнеге мынчалык аз убакыт берилет? Жашылча жемиштер көп турганда карарып баштайт жана өзүлөрүнүн формасын жоготуп баштайт. Ошондуктан карвинг жасаган адамдар тез, ылдам бардыгын туура кескенди үйрөнүшү керек. Ребята, начинаем. Бул карвинг жашылча жана жемиштерден кесилип алынат деп айтылдык. Бул дүйнө жүзү боюнча жана Кыргызстанда дагы акыркы учурларда абдан популярдуу болуп келатат. Эмне себептен? Биринчиден, бул тоголок боюнча жашылча жемиштерди дасторконго койгондо аны алып кайра коноктор колдонуш үчүн тескерисинче бычак сурап, же болбосо вилка сурап, же болбосо бүтүндөй тиштеп жеген ылайыксыз. Экинчиден, карвингте деген кооздолгон ар түрдүү жашылча жемиштер аз өлчөмдө коюлгандыктан бул үнөмдүү биринчиден, экинчиден ыңгайлуу. Азыркы убакта кыргыздарда айта кетчү нерсе, коноктор көп келгенде же болбосо калып калган жашылча жемиштерди түрдүү кылып кооздогондо адамдын табити ачылат. Жана капыстан конок келип калганда бар кичине нерседен карвинг кылып кооздоп туурап койсо, бул бизди ар кандай абалдан чыгарып кетет деп айта алабыз. Дүйнө жүзү боюнча карвинг искусствосы абдан популярдуу болуп келаткандыктан, бул карвингке коючу ар түрдүү идиштер, ар түрдүү ыкмалар абдан кеңири жайылган. Карвинг үйрөтүүчү атайын адамдар бар жана атайын карвингке керектүү бычактар, кашыктар колдонулат. Биз азыр 2 топко тең бирдей көрктүү болуш үчүн бирдей идиш бергенбиз. Канчалык идиш бийик болсо, ошончолук карвинг кооз көрүнөт. Дасторкондун үстүндөгү турган карвинг акыркы коноктор кеткичекти кулап калбай, ыңгайсыз жаратпай турушу керек. Карвинг жасоодогу бир нече эрежелер бар. Биринчиден, карвингке колдонулган жемиштер жана жашылчалар кургап калбаган, карарып кетпеген, таза түрдө болуш керек. Себеби ошол түрдүү композициянын бир гана элементи курап же чирип кеткен болсо, бул жалпы карвингдин көркүн бузат. Дагы бир эрежеси, ошол коюлган нерселер кулап кетип, же болбосо оорчулугунан көтөрө албай сынып кетип, дасторкондогу башка нерселерди төгүп чачуу, же болбосо коноктун кийимин булгабашы керек. Ошондуктан карвинг жасаган мастерлер ушуну дагы эске алышы керек. Берилген убакыт аягына чыкты. 2 топ тең тапшырманы так аткарышып жетишишти. Ал эми ошол берилген азыктардан кандай композиция, эмне себептен андай тууралган жана булардын жалпы өзүлөрүнүн идеясын балдар өзүлөрү айтып бермекчи. Анда эмесе азыр биринчи топтун кооздоосун көрөлүк. 2 топ бири-биринин жасаган көркөм чыгармачылыгын баалап жана кемчиликтерин, жетишкендиктерин, жаңы үйрөнгөн ачылыштарын ачабыз. Ар бир топтун өкүлү өзү жасаган иш боюнча кыскача түшүндүрмө берсе. Анда эмесе биринчи топ боюнча Азим, сиздердин композиция эмне деп аталат, эмне себептен ушундай кооздодуңуздар, кыскача айтып берсеңиз. Нашу композицию «Пират Карибского моря». Так как зима, холодное время года, и сейчас только наступает ранняя весна, то хочется чего-то тропического. И наше оформление как раз подходит под это описание. В данном случае мы выбрали фильм «Пират Карибского моря». А у нас здесь есть корабль, сделанный из апельсина и яблока, и мачта в виде мандарина. Также берег получается как из апельсинов. Также наши мандарины, вырезанные с помощью карвинга, напоминают водовороты в море. Поэтому наша композиция, как по мне, подходит под это описание. Рахмат, Азим. Экинчи топтун жемиштерди жасалгалоосун карвингдин презентациясын бизге Алексей айтып бермекчи.
Наша композиция называется «Тропический коктейль». Так как карвинг – это как творческая часть кулинарного искусства, мы использовали не только съедобные части фруктов, но и мяту, кожуру от киви. В общем, мы использовали в данной композиции нашей виноград, мандарины, апельсин, гранат, яблоко и киви. Выполнили мы это в стиле именно тропических коктейлей в виде 3 стаканов с коктейлем. Это 2 из яблока сделаны и 1 из кожуры апельсина. Спасибо, Алексей. Бул эки композиция бири-бирине жасалгаланышы боюнча эки башка. Биринчи топтун жасалгаланышы карвинги бул конокторго, көп конокторду аз өлчөмдөгү жемиштер менен гана тосуп койсо болот. Анткени бардык бирдей өлчөмдө туура кесилген, ошондой эле Айзым айтып өткөндөй, булардын кайсы бир продуктылары начар сапатта болуп калгандыктан алар ар бир кырдаалдан чыгып кетиш үчүн ушундай композицияны ойлоп чыгышкан. Ал эми экинчи топтуку болсо көбүнчө 2 жашка же болбосо кичинекей балдарды кызыктыруу үчүн жасалгаланган. Бул көп өлчөмдөгү конокту теле албайт. Себеп дегенде ар бир конокко бирден корзинаны берсе 3 киши гана тейленип калат. Ошондуктан жашылча жемиштерди жедириш үчүн кичинекей балдарды кызыктырып ушундай формада кесип алса, же болбосо романтикалык кеч үчүн ушундай кылып турап кесип койсо болот. Дагы бир жолу айтып өтчү нерсе, булар ошол кивинин сыртынан роза түрүндө кесишип, же болбосо кадимки эле күнүмдүк жашылча жемиштерден булар жаңы композицияны, жаңы нерселерди үйрөнө алышты. Карвингдин эң биринчи максаты, деги эле бардык тамактын эң биринчи максаты столдун үстүндөгү тамакты колдонгондо, жегенде ал оозго жеткичекти түшүп калбай, ыңгайсыздык жаратпай, туура жана жакшы сапатта жетиши керек. Ошондуктан булар бири-биринин карвингке колдонулган жашылча жемиштердин кесилишин жеп көрүшүп, дегустация кылып көрүшүп, бири-бирин бааламакчы. Азыр болсо эки топ бири-биринин карвингин сындамакчы. Дарья, сиз баштасаңыз. Мне понравилась подача. Есть один минус. Киви сильно крупно нарезано, неудобно брать. 5, да? Алена? Мне очень понравилось оформление. Оно очень сочетается и удобно в использовании. И оцениваете 5. на 5. Алексей? В общем, композиция сочетается, но вот то, что киви нарезан крупно, это да, его, когда берешь, он выскальзывает со шпажки, 4,5. 4,5. Биринчи топ, экинчи топтун карвингин сындап өзүлөрүнүн ой пикирин айтышты, жана өзүлөрү баалаган балдарын беришти. Анда менсе азыр экинчи топ, биринчи топтун карвингине кандай ойлору, кандай баа беришерин угалык. Мне понравилась данная композиция, очень необычная, я ставлю 5. Ставите 5, Гульшан. Мне очень понравилось оформление данной композиции, очень оригинально, креативно, не однообразно, что мы часто видим на банкетных столах, да. Единственный минус то, что яблоко, оно внутри нарезано шариками и закинуто вовнутрь, то есть немножко неудобно брать и боишься сломать эту композицию. А так я ставлю 5 баллов, мне очень понравилось. В данном случае они, я считаю, даже справились больше, чем на 5 баллов. Единственный недостаток, скорее всего, это то, что она не наполнена. То есть, допустим, тот же самый апельсин, он отсутствует, его нигде не попробовать. Анда эмесе окутуучу катары мен эки композицияны айтып өтөйүн. Биринчиден, бул композиция балдар жогоруда айтып өткөндөй, тарелканын үстү, тактайдын үстү бардыгы менен толгон. Өзү жөнөкөй кесилиш менен болгону менен аны колдонууга жана жогоруда айтылып өткөндөй көп элге жетет. Кайрадан эле киви жакшы сапатта тандалган эмес. Кивинин өңү бир аз ачык болуп калган. Ошондой эле бул композицияны көтөргөндө же болбосо ары бери ташыганда дагы бул кораблик кулап калышы мүмкүн. Дагы бир жетишкендиктери бул композициядагы бар ингредиенттердин бардыгы
бир көргөндө эле көрүнүп турат. Мисалы аллергиясы бар адамдар билбестен жеп алып, эч кандай коопсуздук жара албайт. Экинчи композиция болсо бул өзү романтикалык, жогоруда айтып өтүлгөндөй романтикалык, жаштарга же болбосо кичинекей балдарды кызыктырып берет. Бирок бир гана катачылык, жогоруда Азим айтып өткөндөй, биз апельсиндин цитрасын көрүп атабыз, бирок апельсиндин өзүн көрө алган жокпуз. Балким бул композициянын өзүнүн оригиналдуулугу ушунда. Табышмактуу болуп, кичинекей балдарды кызыктырып, карап көрөлүкчү, мунун ичинде эмне бар экен деп элдерди кызыктырат. Биз азыр эки топтун карвингди кандай түшүнгөнүн билдик. Экөө тең жогорку деңгээлде тапшырманы аткарышкан, эки топко тең 5 деген баа бермекчимин. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды.